Бүгүнкү чыгарылышта Айзада Жамгырчиева жигитине гүлбелек кылып, жигиттик намысын түшүрдү. Айпери Кобек кызы дамбалыштанын кийип айылда чөп жыйнап жүрөт. канчалаган мультфильмдерге үн коштогон Айнаш Ашированы таанıyt билеңиз. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына гүл менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, азыркы заманда кыздарга эмес, жигиттерге гүл берип калган дейби. Жигитиме кеттим деп пост калтырган. А сиз бул тууралуу кандай ойдосуз? Деги эле Айзаданын жигити бар экенине ишенесизби? Оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видеону бөлүшүңүз. Ырчы Айпери Кобек кызы өзүнүн Instagram баракчасына саманды жыйнап жаткан сүрөтүн жарыялады. Анда ал бекер жатпай, бекер иште, штан жарашыппы, кайф экен деп жазган. А бул сүрөткө сиздин көз карашыңыз кандай? Өзүңүздүн оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видеону бөлүшкөнү унутпаңыз. Канчалаган мультфильмдерге үн коштогон Айнаш Ашированы таанıyt билеңиз. Достор, азыр менин жанымда көптөгөн мультфильмдердин үнүн коштогон Айнаш Аширова жанымда турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен силерди аябай жакшы көрөм. Менин досум да келет эле. Азыр ошол досума берейинчи үндө. Ой, саламатсызбы? Ой, мен Инстаграмда аябай жакшы көрөм. Ой, анан кийин болуптурчу, сен өзүң айтачы. Болуптур. Ишиңерге ийгилик, барыңыздарга. Болсо, урусуңар кабыл болсун. Урусуңар кабыл болсун. Рахмат. Чоң рахмат эже.